Төө бурчак айдалган бул аянт Кемелбек Бокуевке таандык. Кызылсай айылынын тургуну быйыл жең түрө киришип, 7 гектар жерге лопатка сортун тиккен. Бул күнгө чейин 5 жолу сугарып үлгүргөн. Айтымында кургакчылыкка карабастан быйылкы түшүм жакшы эле болчудай. Азыр түшүндү көрүңүздөр, орто жаман эмес. Бир экиден айлануу деген пикир ой болуп турат, Кудай буйруса. Бир айдын тегерени жатабыз. Күндү байкап көрөбүз, мүмкүн дагы бир жолу суу беребиз. Лопатка бул баазы үй жок атпайбы? Былтыр 160 сатылды. Быйыл эми көрөбүз канча сомдон болот экен. Томат уктук 110, 105, 110 болуп атат. Томат алып аткан. Лопатканын баасы чыгат эки бүгүнкү күндө. Карманыбыз өзү айыл чарба тармагында эмгектенгендиктен жерди да илимий негиздерге таянып иштетет. Топурактын анализин чыгарып, адистерин сунушу боюнча керектүү жер семирткичтерди берген. Ансыз түшүм аз болуп, ак табай калаары белгилүү. 100 килодан суперфосфат Өзбекстандыкы, 100 килодан калий айдатар алдына берилди. Кийин бирин суудан кийин 100 аммиачный селитр берилди. Анан чыгып 3 жалбырак болгондон кийин илетке каршы фондазол, нитrat деген порошок, саге деген корейский порошок берилди, органоминеральный удобрение. Ага кошулуп, жанагы карат кошуп бердим, курт кумурска каршы. Бүгүнкү күндө 5 жолу суу ичти. Негизи Төө бурчак облустун Бакайата районунда көп айдалат. Өткөн жылы лопатка сортунун килограммы 160 сомдон ашкандыктан, быйыл дыйкандар көбүрөөк эгип, аянттар 10%га кеңейген. Кирешелүү өсүмдүк район боюнча 16 000 гектарды ээлейт. Жылдын катаалдыгына карабай, түшүмдүүлүк дагы дурус, жакшы эле. Бир 14 центнерден гектарынан түшүм жыйнайбыз деп атабыз, орточо район боюнча. Ошондо жыйнасак 22,5 миң тонна төө бурчагы жыйналат. Анан баазы тиги 160 былтыркыдай болуп берсе, 3,5 миллиард сомго ушул төө бурчакты экспортко жөнөтөбүз. Таластын брендине айланган бурчак 20га жакын өлкөгө экспортталат. Өткөн жылы 51 000 гектардан 80 000 тонна түшүм жыйналган. Быйыл болсо 53 000 гектардан ашык жерге тигилген. Жергиликтүүлөр көбүнчө лопатка жана томат сортторун айдашат. Былтыр баа жакшы болгондуктан дыйкандар күздү чоң үмүт менен күтүшүүдө. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.